Сулайман пайгамбар жиндерди мынандай адамдардын колунан иш келбеген, адамдар аткара албай турган иштерди алар Сулайман пайгамбар жиндерге аткартырган, кылдырган. Тоолордо азыр мисалы көмүрлөр чыгарылат, алтындар, күмүштөр, башкалар болсун чыгартылат. Ошол учурда азыр заманбап техникалар башкалар менен чыгарылса, ошол учурда Сулайман пайгамбар жиндерди, дөөлөрдү иштеткен. Өзү барып кээде текшерип турат, башка кылат. Сулайман пайгамбардын коркусунан жиндер ошончолук катуу иштеген. Урматтуу мекендештерим, ошол окуялардан эстесек, Сулайман пайгамбар өздөрүнүн кол астындагыларга чогулуш кылат эле. Чогулуш кылып, өзүнүн жаныбарлары болсун, ошол жердеги эң акылдуу вазирлери болсун, бардыгы чогулуш кылып, ар кандай маселеде чогулуш кылат эле. Күнөрдөн bir күн чогулуш кылып, чогулуш кылса бардыгы келген чогулушка. Бирок ошол чогулушта чогулгандардын арасында хут-хут деген куш келбейт. Карады жок, хут-хут жок. Эмне кылат? Азыр хут-хут жок. Эгер ал себепсиз келе турган болсо, аны жазалайм, же башын алам, жок кылам деди. Сулайман пайгамбар ошондой дегенден кийин, урматтуу мекендештерим, ушул жерде сабак ала турган маселе, бүгүн генералдар бар, полковниктер бар, өзүнүн армиясын башкарган, башка күчтүү адамдар бар. Ушул жерден билсек болот, жокто, армияга барган учурда жоктойт. Сапта канча, катарда канчасы кароолго нарядда турат, бардыгын жоктойт. Бул жоктош Сулайман пайгамбардан калган маселе, урматтуу мекендешим. Бул Сулайман пайгамбар жоктоду, хут-хут жок, бир себеп менен келбесе башын алам деди. Ишенсеңиз, армияда бир согуш учурда бирдеке болуп кете турган болсо, кээ бир солдаттар рухсатсыз кетип калат, айтпай эле кетип калат. Командирден без разрешения кетип калат. Ал неге кетип калат? Себеби армияга, согушка тиешелүү бир пайдалуу бир маселени чечип келейин деген максатта бир жоокер айтпай кетип калат. Эгер айтыла турган себеби пайдалуураак, жакшыраак болсо, анда командир кечирет, унчукпайт. А бирок жөн эле себепсиз кетип калган болсо, анда жөн маселе. Бул Сулайман пайгамбар дагы шарт койду, сөзүн айтты. Эгерде бул хут-хут бир себеп менен келбесе, себепсиз жөн эле таштап чогулушка келбей койгон болсо, мен аны жазалайм, башын алам деди. Урматтуу мусулман бир туугандарым, хут-хут учуп келди, кечигип келди. Бая жана ал себеп менен башты оорутпастан биринчи себебин айтты. Мен Саба деген бир өлкөнү, бир коомду таап келдим. Ал жерде ханыша экен, падыша эмес, ал жерде бир аял киши ханыша башкарат экен. Жана алар күнгө сыйынат экен, Кудайга сыйынбайт экен. Кана бирөө болсо аны иманга, хидаятка чакырса деп, бая хут-хут себеп менен айтып келет. Сулайман пайгамбар түшүнөт, абалды түшүндү, бирок текшерип көрөбүз дейт. Урматтуу мекендештерим, эгерде мен адашсам, бул маселе чындыгында. Бир президент адашса, бул чындыгында маселе. Бир Амирсап адашса, ал чындыгында маселе көйгөй, проблема бул. Эгерде сиз жеке башыңыз менен адашсаңыз, урматтуу мекендешим, сиз өзүңүз адашкан болуп эсептелесиз. Бирок президент болуп туруп, падыша болуп туруп, бир жерде жетекчи болуп туруп адашсаңыз, ал аркадагы адамдарга да сөзсүз зыянын тийгизет. Ошондуктан Сулайман пайгамбар хут-хутка ишенди, маселеге ишенди, бирок ошого карабастан баары текшерип көрөбүз деди. Текшерип көрөбүз деди, урматтуу мекендешим. Эмне үчүн үйлөнгөнгө чейин 20-25 жашка чейин ийгиликке жет, байлык болсун, бизнес болсун, бардык нерседе ийгиликке жет дейбиз. Эмнеге мен себеп айта берем ушул нерсени? Себеби, урматтуу мекендешим, сиз үйлөнгөнгө чейин жеке башыңызга жоопкерсиз. Үйлөнгөндөн кийин аялыңыз, бала чакаңыз үчүн дагы риск, тобокел кылышка туура келип калат. Бул жерде айтыла турган маселе, урматтуу мекендешим, жоопкерчилик маселеси. Бул жерде экинчи сабакты алдык, бул окуяны дагы улайбыз. Сулайман пайгамбар текшерип көрөбүз деп дагы хут-хутка кат жазып берди. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз менен, улуу келиме менен баштап катты жазды дагы. Текшерип көрөбүз, бар ушул саба коомун алып бар, иманга, хидаятка келишсин деген мааниде. Сулайман пайгамбар хут-хутка катты бергенден кийин, хут-хут барды, коомго ошол ханышага, падышага бардыгын берди, бул жакта сыртта күзөттү хут-хут. Катты алып ачып окуйт экен. Урматтуу мекендештерим, бул жерде алына турган сабак, баягы катты алып окугандан кийин бул жөнөкөй адам тарабынан жазылганын билет. Дипломатияда да, урматтуу мекендештерим, мусулмансынбы, чындап оозун ачырып коюш керек. Ким болбосун, ал мусулман эмес өлкө, мусулман болгон өлкө болсо дагы, ким болбосун, кат жүзүндө элчи болуп барасың, бар жакта жерге барганда, башкалардын шилекейин агызып, оозун ачырып коюш керек. Баягы жөнөкөй адамдан жазылганын катты билет. Анан баягы катты окуйт дагы, жанында бул диктатор болгон эмес. Сабанын ханышасы бул Билкис болот. Билкис ханыша болгонуна карабастан диктатор болгон эмес. Баягы жанындагы вазирлерге, жардамчыларга айтат да, бизге ушундай жолго, иманга, исламга, динге, мекенге, жакшы жерге чакыруу келип атат. Эмне кылабыз деп жанындагыларга насаат салат. Жанындагылар, өкүмдарыбыз сенсиз,
Башчыбыз сизсиз, курал-жарак, бийлик бардыгы сиздин колуңузда, бизге буйрук берсеңиз болду дейт. Жанындагылар пикирин айткандан кийин баягы Билкис аны текшерип көрөбүз дейт. Текшерип көрөбүз. Белекбекче алтын, күмүш бардыгын жиберебиз. Бул саба коомундагы өтө күчтүү байлыкка, шан-шөкөткө берилген өлкө болот. Чындыгында Билкистин ушундай тактысы болот, өтө заркыраган, жанында күмүш, алтын, күмүш менен безелген өтө кооз тактысы болот. Алар шан-шөкөткө, байлык, бийликке ушунчалык берилип кеткен болот. Анан Билкис текшерип көрөбүз. Падышалар эгер бул чындап Сулайман деген пайгамбар динге чакырып жаткан болсо, анда бизге башкача жооп келет. Эгерде динди ортого коюп туруп, негизги максаты алтын, күмүш, байыш болсо, анда биздин алтын, күмүшүбүздү алат, тынч берет ошондон нары. Бизге башка оора кылбайт бизди дейт. Анан алтын сандык, алтындар, сандык, күмүштөр, ошол учурдун не байлыгы болсо, бардык байлыгынан сандык кылып, элчилерди жиберет Сулайман пайгамбарга. Билкис жибергенден кийин Сулайман пайгамбарга келет, баягы алтын, күмүш, динар, дирхом бардыгы байлыктары келет. Келгенден кийин урматтуу мекендешим Сулайман пайгамбар күлөт буну көрүп. Себеби ал үчүн алтындагы меселе, күмүш дагы меселе да. Ал бийлигин, байлыгын бардыгы мага жетиштүү дейт. Жакшы айтып жатканда келгиле иманга дейт. Динге келгиле дейт. Бир Кудайга сыйынгыла, күндөн баш тарткыла дейт. Ал күн жөн эле өзү милletин аткарып жаткан, Кудайын жараткан, Аллах жараткан бир жөнөкөй нерсе, бир буюм сыяктуу. Ошондой ошентип алтын, күмүш бардыгын кайтарып жиберет Сулайман пайгамбар. Жибергенден кийин Билкиска бардык нерселер кайтып келгенден кийин урматтуу мекендештерим Билкис таң калат. Чындыгында жан жөкөлөрүн, жолдошторун, коомун бардыгын алат дагы кайра Сулайман пайгамбардын алдына келишти баштайт. Сулайман пайгамбар билет, анын мусулман болушун дагы билет. Мусулман болуп алдыбызга келгенге чейин вазирлерине, жардамчыларына чогулуш кылып, ким Билкис келгенге чейин, Саба өлкөсүнөн келгенге чейин анын тактысын мен алдыма алып келип коет дейт. Ошол жерде чогулушта болуп тургандардын арасынан Ифрит деген жин ордунан турат дагы, сиз ордуңуздан турганга чейин мен алып келип коемун такты дейт. Такты алып келип коем алдыңызга дейт. Сулайман пайгамбар бул алысыраак учур экендигин, алысыраак убакыт экендигин билет дагы ким алып келет дейт. Арасынан урматтуу мекендешим кээде жин деп келет, кээ бирөөлөр Кызыр алейхиссалам бул дейт, дагы бирөөлөр жин дейт, бирөөлөр адам дейт. Бул кимдиги маанилүү эмес. Болгону ал адамдан эмне сабак алабыз? Ал адам Аллахтын эч ким билбеген атын билет эле, жана ошол атын айтып туруп дуа кылганда анын дуасы кабыл болуп, эмне тилеген тилеги ордундалып калат эле. Ошол ордунан турат дагы, сиз көзүңүздү, кирпигиңизди бир кагып, көзүңүздү бир жумуп ачкы чейин мен такты алып келип коемун дейт. Бул урматтуу мусулман бир тууганым Сулайман пайгамбар көзүн ачып жумгу чейин такты алып келип коет. Албетте бул назы нематтарга бардыгы Сулайман пайгамбар шүгүр келтирет. Урматтуу мусулман бир тууганым, баягы Билкис жолго чыгып келет. Биз айтканыбыздай Сулайман пайгамбар дөөлөрдү, жиндерди иштеткен. Алтын казыш болсун, күмүш казыш болсун, Сулайман пайгамбардын ошол учурда эмне кызматы боло турган болсо, ошого тиешелүү жиндер болгон. Ал повар болсун, ошол учурда ал алтын казый турган болсун, ал оор жүктөрдү көтөрө турган грузчик болсун, ал эмне болбосун, ошол жиндердин атайын кызматтары болгон Сулайман пайгамбардын. Андан кийин эмне кылды? Сулайман пайгамбарга өлкөсүнө кирип жаткан учурда Билкис жан жөкөлөрү, вазирлери, жардамчылары менен коом менен келип атат булар. Сулайман пайгамбардын мекенине. Сулайман пайгамбардын территориясына кирип жаткан учурда жөнөкөй бир койчумандарга көзү түшөт. Мал багып жүргөн, кой багып жүргөн адамдарга көзү түшөт. Аларды караса, алар алтындан болгон таждарды кийип алыптыр. Алтындан болгон, күмүштөн болгон чапандарды кийип алып, ошондой бир кооздолгон, бриллиант болгон таштардан кооздолгон кийимдерди кийип алып, кой кайтарып, мал кайтарып жүрөт, чүү деп. Билкис жаны жөкөрлөрү, жолдоштор, вазирлер таң калып, ооздору ачылып, булардын койчумандары ушундай жасалгалуу болсо, анда биз али көп шаарга кире элекпиз дейт да. Сарайга бара элекпиз. Бул кандай адам экен деп таң калат. Ошентип сарайга баргандан кийин Билкиска сарайды көрсөтөт, өзгөчө жерлерди көрсөтөт Сулайман пайгамбар. Жана өзүнүн алып келген тактыны көрсөтөт. Ушулбу десе, "О, ошо окшош экен" дейт. "Так сеникиби" дегенде, "О, ошо окшош экен" дейт Билкис. Жана таң калат. Сулайман пайгамбар көлдүн үстүнө сарай куруп коет. Баягы көл окшойт деп Билкис көйнөгүн көтөрөт. Ошол учурда билсек болот, Билкис мусулман эмес эле. Ошол учурда дагы бирок узун көйнөк кийишкен, абирдүү болушкан дегени. Таң калып, сарайга таң калып, өзгөчө берилгендик
өзгөчө шан шөкөт, өзгөчө алтын күмүш бардыгына таң калат. Билкис жана коому ошол Сулайман пайгамбардын сарайында, ошол мамлекетте мусулманчылыкты кабыл кылышат, Аллахка сыйынышат. Урматтуу мекендешим, мусулман бир туугандарым, мусулман кылды. Ушул жерде окуя бүтөт, бирок алына турган сабактар ушул жерде башталат. Урматтуу мекендештерим, мындай карасак, бул жерде чогулушта башында айттык, сапта жокту, армиядагы маселелер, аскерий маселелер. Сулайман пайгамбар баягы хут кечиккенде мен жазалаймын деди. Бир себеп менен келбесе деди. Демек кээде урматтуу мекендешим, кожоюн деген, генерал деген, полковник деген, командир деген кичине катуу кол болуш керек. Жумшактык кыла бербеш керек ар кимге. Жазасы бар болуш керек закондун негизинде. Ал эми урматтуу мекендешим, экинчи маселе бул жерде баягы ким такты алып келип коет, Билкистин деди. Сулайман пайгамбар ким Билкистин тактысын алып келип коет бул жерге чейин деди. Ошондо ифрит деген жин туруп, мен ордуңуздан турганга чейин алып келип коем деди. Бул дегени жин өзүнүн убактысын айткан. Элестесеңиз, миңдеген километрлер нерседен бул жерге алып келип коюш такты, буюмду. Ал эми урматтуу мекендешим, экинчиси бул жерде айткан маселеси эмне болду? Экинчи, Аллахтын жашыруун ысымын билген адам ордунан турду дагы, мен көзүңүздү жумуп туруп ачканга чейин алып келип коем деди. Бул урматтуу мекендешим, азыркы учурдагы телепатия. Телепатия не? Мисалы биз карасак, согуштан мурда 45-жыл дүйнөлүк экинчи согуштан мурдагы убакытты карасак, азыр учурда телефон болгон эмес, телевизор болгон нерсе болгон эмес, WhatsApp, Telegram, телефон бирдеке болгон эмес. 500 метр бул жакта телефон аркылуу бирөөгө сүйлөшөт экенсиң, же интернетке кирип алып видео көрөт экенсиң десе аларга жомок болгон. Азыр мен сизге телефон аркылуу же бирдеке сүйлөшүп туруп эле бир буюмду экинчи Америкага пайда кылып кое алам десем, сизге бул жомок түйүлөт. Бирок урматтуу мекендешим, бул жерде Куранда келип аткан маселе бул жалган эмес. Ошол согуштан мурдагы нерселер, телефон аркылуу сүйлөшүү, ушул нерселер, интернет, видеолор жомок болгону сыяктуу азыр бизге бир нерсе, бир буюмдун экинчи буюм Америкада же Америкада буюмдун Кыргызстанда пайда болуп калышы бир канча секунддун ичинде. Бул бизге жомок түйүлөт. Бирок илим, техника өнүксө, ошол нерсеге дагы жетет. Аллахтын илми чексиз, урматтуу мусулман бир тууган. Биз азыр бир канча секунддун ичинде голосовой сообщение жиберебиз. Дагы бирдекелер жиберебиз, сүрөттү жиберебиз, видеону жиберебиз, ал Америкада бир канча секунддун ичинде пайда болуп калат. Бул жерде негизги маани, урматтуу мекендешим, Аллахтын ысымын, жашыруун ысымын билген адам эмнеге белги берген? Ушул учурдагы өнүгүүлөргө белгини эчак эле берип койгон. Ушундай болушун билген. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген келиме Сулайман пайгамбардын учурунда дагы болгон экен. Себеби Билкиске кат жазганда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазды. Тавба сүрөсүндө Бисмиллахир-рахманир-рахим келмеси жок. Мына карасак, өтө көп маанилерди Куран Карим кыса кылып берип коет бизге. Телепатия ушундай, урматтуу мекендешим, бир буюмдун бир канча мүнөттүн ичинде башка жерде болуп калышы. Эгер илим ушундай кете берсе, Кудай Таала кадыр зат, берсе берип коет. Ооба айткандай эле, урматтуу мекендештерим, Сулайман пайгамбар өтө дойлорду, жиннерди иштеткен пайгамбар, жиннерди өтө корккон, анын көз карашынан коркуп, өтө шахталарда баягы алтын казып, күмүш казып өтө катуу иштешкен. Сулайман пайгамбар кээде аларды текшерип турат эле. Чыгып, эки жагын карап, башка жагын карап, ким не кылып атат, бүт баарын текшерип турат эле. Күндөрдөн бир күн текшергени чыгып, эки жакты карап, Сулайман пайгамбар текшерип, жиннер текшерип карады дагы, бир таяктардын арасынан тактаны алып туруп, ошого жөлөнгөн абалда жакты кээде биз мынтип отурабыз, кээде мынтип отурабыз. Ошол сыяктуу отурду дагы уктап калды. Аллах Таала уйкуну берип койду. Бул дегени чында уктап калды, түбөлүккө уктап калды, жаны үзүлдү. Аллах Табарак ва Таала бул Сулайман пайгамбардын өлүмүндө дагы башкаларга сабак, үлгүнү берип койду. Ушинтип айттык го, жиндер, дөөлөр бардыгы анын көз карашынан коркот эле деп. Текшериштен коркот эле деп. Сулайман пайгамбар мынтип көздөрү ачык карап турат. Жиндердин бирөөсү дагы корккондон анын алдыга келип, бул тирикпи, өлүкпү, не бул деп текшергенге алардын ичинен коркуусу жол койгон эмес. Духу дагы болгон эмес бул нерсеге. Сулайман пайгамбар да ошондой коркушкан. Көз ачык абалда карап отурат. Жиндер иштей берет. 1 жыл иштешкен ошондо. Көз карашынан коркуп. Жиндердин ошо чоң жардамчысы келип туруп, Сулайман пайгамбарды келип өлгөнүн билип, бирок башкаларга жарыя кылып айтпайт аны. Келип кулагына сүйлөмүш болуп кете берет. Ошондой экен, урматтуу мекендештер, бу жерден эмне алып сабак алабыз десек, жиндер, кээ бирөөлөр жиндер алдынды билет, сапарды билет, кыяматты билет, качан болушун, андай нерселер жалган. Эгер билгенде Сулайман пайгамбарды өлгөнүн билип туруп, ал жерде кыйналып иштешпейт эле жиндер. Ошондуктан да
Дөөлөр той кылды, Сулайман өлдү. Сулайман өлсө дөөлөргө той болот дегени ушул нерседен калган. Бул бар сөз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Сулайман пайгамбардын окуясы ушундай. Ондай бийлик эч кимге берилген эмес, берилбейт дагы. Карасак, тоо таш болсун, жаратылыш болсун, бар жокту башкарган Сулайман пайгамбар. Бирок эң негизи тоготер маселе ушул жерде келатат. Аллах табарак ва таала айтып өтөт. Дауд менен Сулайман пайгамбарга биз илимди, билимди, дөөлөттү, байлыкты бардыгын бердик дейт да. Ошо илим, билим, байлык, дөөлөт бар жокту айтат. Бирок алардан дагы мурда илим, билимди айтат Аллах табарак ва таала. Дауд пайгамбар, Дауд алейхиссалам Сулайман пайгамбардын атасы. Ибрахим пайгамбардын баласы Исмаил алейхиссалам. Кебир ата бала пайгамбарлар. Бул Дауд алейхиссаламдын баласы Сулайман пайгамбар. Бул Сулайман пайгамбарга биз дөөлөттү бардыгын бердик. Бирок ошо дөөлөттөн, байлыктан, бийликтен бардыгынан мурда эмнени бердик деди? Илим, билимди бердик деди. Эмнеге биринчи илим, билимди бердик деп жатат урматтуу мекендешим? Себеп урматтуу мусулман бир тууганым, илими жок адам, илимсиз адам бул сөзсүз түрдө баары бир адашат. Анан өзүнүн артта ээрчигендерди дагы адаштырат. Кимде ким урматтуу мекендешим, мисалы жөнөкөй эле мисалдан карасак, бирөө 40 жыл намаз окуйт, бирөө 60 жыл намаз окуйт, 10 жыл намаз окуйт, бирок илими жок болсо дараты тура эмес болот. Намазда 5-те 10, 20 катасы болот. Ошолор каталарды оңдош үчүн дагы китептен илим алып, ошо китептен билесиң да, китеп аркылуу билесиң ошону. Ошону илим деп атат да. Илим, билимди Дауд менен Сулайман пайгамбарга биз чексиз бердик, терең бердик деп атат. Эмне үчүн биринчи бердик деп атат? Кимде ким сөздү сүйлөштү, амалды илимден жогору койсо, анда ал сөзсүз түрдө адашат, өзүнүн ээрчигендерди дагы адаштырат, адашууга алып барат. Кимде ким амалды сүйлөштү биринчи орунга коюп алса, ал эми кимде ким илимди биринчи орунга коюп, сүйлөштү, амалды кийинки кезектерге кое турган болсо, анда ал бара турган жери ак болот, чыныгы акыйкат таба барат. Ошондой экен урматтуу мекендештерим, бул окуялардан сабак алыш керек. Куранда өтө көп нерселерге терең маанилерди берип койгон. Кыска нуска. Куранга урматтуу мекендешим, Куранды жаттаган адам өтө көп. Жөнөкөй кыргызчасын окуган адамдар дагы өтө көп. Бирок ага тафаккур кылып ойлонуу негизги маселе. Бир кыска аятты окуп алып туруп дагы мындай толорго келип алып, арчалардын астында мен толорго келдим, өзүңүздүн да огородуңузда гилястарды карап алып, шабдал бактарыңызды карап алып, гүлдөрдү карап алып, баягы чексиз аяттардын маанилерин түшүнүшкө аракет кылсаңыз, чындыгында Куран керемет китеп экендигин билесиз да. Куранга кармашып жабышып аласыз. Пайгамбарлардын окуялары, биз урматтуу мусулман бир туугандарым химиядан химияны окуйбуз. Физикадан физиканы окуйбуз, математикадан кошу кемитин окуйбуз. Адабияттан адабиятты окуйбуз, ким жазуучу болгон, ким ыр жазган. Кыргыз тилинен тилибизди окуйбуз. Бирок урматтуу мекендешим, Курани Карим адам атадан мурда не болгон? Жашоо не болгон? Негизи эле жашоо жаратылыштан, жер жүзү жок болуштан мурда эмне болгон? Адам атадан мурда не болгон? Бардыгынан баштап адам жашайт, жашагандан кийин өлөт, өлгөндөн кийин эмне болот? Бардыгын айтып бере турган китеп Куран. Математикада учурдагы 11 жылдык математиканы айтып берет. Кыргыз тили учурдагы кыргыз тилин айтып берет. Адабият биз өтүп кеткен ата-бабаларыбыз адабиятты айтып берет. Курани Карим адам төрөлгөндөн баштап, өлгөндөн кийин дагы не болот? Бардыгын айтып берет. Ошондуктан Курандан эч качан алыстабаңыздар. Сулайман пайгамбардын окуясынан үлгү алыңыздар. Сулайман пайгамбар урматтуу мекендешим, кандай күчтүү сахаба болгон, сүрдүү сахаба болгон, Биз башында мисал келтиргендей эле бир кичинекей чөптү башкарыш же мисал үчүн сиз семьяңызды башкара албай атасыз. Мисал үчүн. Бул жерде бир 10 адамды башкарыш кыйын. Мисал үчүн урматтуу мекендешим, бул жерде суулар болсун, мына тоолор болсун, жиннер болсун, буларды башкарыш оңой маселе эмес. Ошондой терең илимди, билимди биринчи Аллах табарак ва таала бериптир, андан кийин дөөлөт бардык мактап айтып атат. Ошондой экен урматтуу мекендештерим, буларга амал кылайлы. Аллах табарак ва таала бул окуялардан сабак алып, ошолорго амал кылууну насип этсин.